биздин милдетибиз болот. Анан өсөр эл өзүн сыйлайт дегендей биринчи кезекте биз өзүбүздүн агайыбызды сыйлап, быйыл анын үстүнө дагы Бектур агай жылы деп жарыяланган. Ушул Бектур агай жылынын негизинде алкагында облус боюнча баардык жалпы билим берүүчү мекемелеринде агайдын усулдары негизинде мугалимдер сабак өтүшүүдө. Аны жаш буындарга, окуучуларга таанытуу биздин арзубуз деп билебиз. Азыр бүгүнкү күндө бул жака облуска ар бир райондон 5тен жаш мугалимди чакырганбыз. Анан азыр каникул учуру болуп жаткандыгына байланыштуу мугалимдер бекер эле үйдө жатпасын же болбосо мектеп менен эле чектелбесин деген максатта ушул мыкты мугалимдерди облуска таанытуу биздин усулдук борбордун эң биринчи милдетибиз. Ушул өзүнүн мектебинде, өзүнүн районунда эле мугалимдер иштей бербестен жалпы элге таанытуу, алардын усулдары аркылуу. Бул мугалимдерди биз кантип тандадык? Буга чейин облустук деңгээлде агай тууралуу берсеңиз. Бектур агайдын усулдары боюнча айта кетсем, 5-класстан 11-класска чейин агай окуу китептерин жазган, кыргыз тили адабияттары бар. Мына ушул агайыбыздын усулдары менен мугалимдер иштешүүдө. Бүгүнкү күндө агайыбыз 58-59 китептин автору, 400 макаланын автору. Момбеков Эсенгелди, Кара-Бура районунун билим берүү бөлүмүнөн келдим. Усулчу болуп иштейм ошол райондук билим берүү бөлүмүндө. Бүгүн Талас шаарындагы Бектур агай лицейинде аябай жакшы самаалык болду. Жаш мугалимдерге тажрыйба алмашуу максатында мындай кеңеш болду да. Буга чейин мындай кеңеш болгон эмес. Бул биринчи ирет болуп атат. Мына ушуну уюштуруп аткан Талас усулдук билим берүү бөлүмүнүн усулчусу Салтанат Бейшенова чоң ыраазычылык билдирип кетем. Анткени бул жерден жаш мугалимдерге мурунку новатор мугалимдер, алдыңкы райондон келген мугалимдер жакшы сабактарды өтүп, жаштар менен метод алмашты. Бунусу мага аябай жакты. Ушундай самаалыктар дайыма ушу райондо, областта болуп турса, мектепте алдыңкы чыгармачыл мугалимдердин саны көбөйөт деген ишенимдемин. Сиздерге чоң ыраазычылык. Biz bugün şu lisey mektebine geldik, Bектур агай лицейine geldik. Ушул жерден көптөгөн жакшы жаш мугалимдер арасында метод алмашуулар, жаңы ыкмалар, ушулар боюнча каймаштар болуп, жакшы сабактар өтүлүп, бизге жакшы маанайлар менен сабактар өтүлүп атат. Ушу агайдын методдоруна рахмат. Көп нерселерди алмашып ыкмалар болуп атат. Ушундай биз билим жакшы билим алып жатсак, методдорду, ыкмаларды, алмашууларды көп алсак, биз окуучуларга ушундай маалыматтарды жеткиргенге аракет кылабыз. Ошо азыркы тажрыйба алмашып атканга аябай жакшы.